Эгер сиздер мамлекеттик мекемеге кайрылсаңыздар кайсы бир кызмат алыш үчүн, анан ошол жердеги кызматкер сиздерге кызмат кылуудан баш тартса, кандайдыр бир себептер менен, мыйзамдуубу же мыйзамсызбы, сиздер жаран катары ошол баш тартуунун негизин, себебин билиш үчүн далил катары жооп кагаз түрүндө талап кылсаңыздар болот. Балким ошол кызматкер кагаз түрүндө жооп бербейбиз, ооз-эки эле баш тартабыз деп айтышы мүмкүн, бирок андай эмес. Сөзсүз түрдө кагаз түрүндө жооп талап кылганы окууңар бар. Неге дегенде кийин эгер ошол баш тартуусу мыйзамсыз болуп калса, мен антип айткан эмесмин деп деле коюшу мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө кагаз түрүндө далил катары жооп алышыңыздар керек. Эгер ошол баш тартуусу мыйзамсыз болсо, далил катары ошол кагазды колдонуп, тиешелүү башчыларга жана өйдөдөгү мекемелерге кайрылганга. ооз-эки баш тартууну угуп гана кете берген бул туура эмес. Сөзсүз түрдө кагаз түрүндө талап кылыңыздар.